Саламатсызбы? Марал радиосу өз уктурларын Түзоодо улантат. Кыргызстанда ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмү төмөндөтүлдү. Ал эми электромобилдерге болсо нөлдүк коюм киргизилди. Кыргызстанда физикалык жактар аркылуу ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүнүн төмөндөтүлүшү бүгүнкү күндө элдин чөнтөгүнө канчалык деңгээлде таасир этет жана мунун реалдуу иштеп кетиши үчүн кандай аракет көрүлөт? Алдыдагы убакыт ичинде бул жана башка суроолорубузга жооп издейбиз. Байланыш телефонубуз 68 06 06, мындан тышкары 0701 11 44 30 WhatsApp номери аркылуу дагы кайрылып суроо же пикириңизди айтсаңыз болот. Биздин студиябызда меймандары менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, экономика жана финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мамлекеттик бажы кызматынын бажы төлөмдөрү башкармалыгынын бөлүм башчысы Алмаз Акымбеков. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Саламатсызбы. Анда тоготер жеринен эле баштайлы. Мына ушул токтомдун киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеден улам пайда болду? Анткени акыркы бир жарым жылдын ичинде бул жагдай боюнча коомчулукта абдан кызуу талкуу жаралып, өкмөт качан токтомго кол коет же койбой калдыбы деген баягы күмөн саноолор көп эле, бирок акыры буга кол коюлду. Түшүндүрүп берсеңиз, Алмаз мырза. Бул негизги максаты бул токтомдун бул Кыргызстанда азыр бажы биримдигине киргенден тартып машина автоунаалар физикалык тарабынан киргендер кескин азайып кетти. Ошон үчүн азыр жаңы автопаркты жаңылоо үчүн, жаңы машиналар алып келиш үчүн бирден бир максаты ошо болду. Экинчиден бул экологиялык жагынан, бул жаңы машиналар келсе, бул экология жагынан жаңырак. Бул да айтып кетчү нерсе, бул гибриддик кыймылдаткычтар менен, анан электродвигательдер менен аларга да кескиндей түрдө ылдыйлады тарифтери. Тарифтери кандай киргизилди? Ошону да түшүндүрө кетсеңиз. Мисалы, бул 2014-жылдагы деңгээлге алып барылды да, туурабы? Биз ошол кездегидей ставка менен азыр автоунаалар Кыргызстан рыногуна киреби? Ооба, мурунку бажы биримдигине киргенге чейинки 14-жылкы ставка ошо жакындады ушу деңгээлде. Эгер 2008-жыл азыркы 2018-жылкы тарифке салыштырсак, 10 эседен ашыгыраак ылдыйлады. Марлен мырза, кошумчаңыз барбы? Албетте, бул өкмөттүн бир жакшы кадамы деп эсептесек болот. Бул себеби бул өзүнүн жарандарга жакшы иш аракет болуп жатат. Себеп айтсак, мына буга чейин эгерде 2014-жылы мына өздөрү айтып аткандай 107 000 машина кирсе, ал эми акыркы убакта официалдуу түрдө болгону 69 эле машина кириптир да. Мындайча айтканда, бир жылдын ичинде кирген автоунаа. Бул жанагы мурда ташып алып келип аткан Европа мамлекетинен, же болбосо Америка мамлекеттеринен ошол жактан алып келген ташылган машина. Ал эми Евразиядын ичинде кирген машиналардын саны көп эле, ал ички мамлекеттердин арасындагы жүрүш турушта ал эсептелбейт. Ал эми жана мен айтып аткан пошлина менен төлөп кирген машиналардын саны 69-га азайып кетти. Бул жерде туура айтат, мына бир жагынан айтып атышпайбы, жанагы эски машиналарды жок кылуу жана экологияны оңдоо боюнча депчи. Бул жагы туура. Дагы бир жакты айтып кетиш керек, ачык айтып коюш керек. Бул бюджет жагын, бюджетке 2,5 миллиард сом түшсүн деген мындай шарт коюп атышат да, неме план коюп атышат. Ошол план менен дагы бул ачыгын айтыш керек. Бул ошол үчүн дагы кылынган бул токтомду. Башкача айтканда, биздин мамлекеттин бюджетине мындай салым кошуу аракети дагы бул максатты көздөйт, Ооба, сөзсүз эле. Себеби мына айтып кетейин, 2014-жылы эгерде 5 миллиард 800 миллион сом түшүп турса, ал эми мына акыркы жылы болгону 32 миллион эле сом түштү да, бул поштинаданчы. Эми өзүңүз элестетип көрсөңүз, канчалаган биз акча потеряларды ушул жылдарда алып калдык да. Бул эми Евразиядын өзүнүн талабы да, бирок биз преференция алганбыз 2020-жылга чейин акырындап киребиз депчи. Бир гана айтып кете турган нерсе, ушуну 3 жыл өткөндөн кийин азыр кылбай, ушуну акырын ошол 2015-жылы кабыл албай эле
жылдан ставкаларды өтө тез көтөрбөй, азаздан көтөрүп туруп, анан акыркы жылга калгандай көтөрүп койсо болмок. Бул менин жеке пикирим. Себеби биз кайра эле ошол жака кайтып келатабыз да. Эми кандай болбосо деле бул жакшы көрүнүш, муну сөз колдош керек, бирок элге ачык, айкын айтып коюш керек. Эл азыр ушунун артынан болду, эми машина алып келсе боло берет экен деп ар кандай машиналарды ташыбаш керек. Сөз түрдө бул жерде айтылып атат, 2008-жылдан ылдый машиналар болбойт. Эгер аларды алып келе турган болсо, жарандарыбыз кайра эле жана чоң ставкаларга туш келип калат. Жана ошондой эле Япониядан праворульный машиналар бизде запрет коюлган, ал дагы ошол бойдон калат. Аны дагы Япониядан алып келем деп, мына биздин ишкерлерибиз же жарандарыбыз ошондой бир өзгөчө бир план түзүп албасын деген маалыматты ошол өкмөт айтып койсо болмок. Мен эконом. Мен ойлойм, bundan дагы көптөгөн жумуштарды өткөзүп айтыш керек элге, ачык айкын кандай машиналарды киргизсе болот, кандай машиналарды киргизсе болбойт. Өзүнүн спецификациялары бар да. Уланталы программабызды мына бул токтомду даярдоого түздөн-түз экономика министрлиги катышкан, бирок студиябызга мына акыркы мүнөттөрдө ошо экономика министрлигинин өкүлдөрү келгени жок. Биз бул тууралуу дагы өкмөттүн расмий өкүлдөрүнө атайын билдирүү жөнөтмөкчүбүз. Студиянын номерин эсиңизге салып өтөм: 68 06 06 жана 0701 11 44 30 WhatsApp номерин терип суроо же пикириңизди жөнөтсөңүз болот. Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы төлөм алымдарынын өлчөмүнүн төмөндөтүлүшү, ал кандай жагдайда эми ишке ашат, мунун биздин өлкө үчүн пайда зыянына байланыштуу сурооңузду кабыл алабыз. Азыр эң алгачкы угарман байланышта экен, кулак салалы. Саламатсызбы? Кайра номерди териңиз. Эң алгачкы суроо келип түштү, ага да көңүл бөлөлүчү. Эми дейт, муну жөнөкөй тил менен карапайым адамдарга түшүндүрүп берсеңиздер абдан жакшы болот эле дейт. Бизге келген унаалар арзандайбы? Арзандаса кандай арзандайт, мындай сезилеби карапайым элдин чөнтөгүнө деп кайрылган. Алмаз мырза. Албетте арзандайт. Болгону бул жогору айтып кеткен нерсе, бул 2008-жылкы машиналар чыккан машиналардан алып келсе кескин түрдө арзандайт. 10 эседен тартып. Же ага чейинки жылкы унаалар биздин рынокко кирүүгө тыюу салынат деп айтсак болобу? Кийинки да эски машиналарда кирүүгө 2008-жылга чейинкилерге. 2008-жылга чейин ал өтө жогорулогон ставка, бул бир объем кубический сантиметрге $6 АКШ доллары менен каралган. Албетте арзандайт. 10 эсе жогору айтып кеткенден 10 эсе бажы арзандагандан себептен арзандаш. Мен кошумчалап кетейин, мисал катары айтайынчы. Цифралар менен мисал кылып түшүндүрсөк жакшы болчу да. Айтып кетейин, мына элде жөнөкөй элибизде мындай эң көп колдонгон машиналардын пример катары айтып кетейин. Мына Honda CR-V, 2008-жылкы Honda CR-V. Эгерде азыркы маалда Honda CR-V'ни алып келе турган болсоңуз, $10,000 $250 төлөчү. Ал эми токтом ишке ашкандан кийин, мындайча айтканда 25-июлдан баштап, ушул жылдан баштап бул $1000 түшөт да. Мындайча айтканда 10 эсе түшүп атат. Буну сөз түрдө эл билиш керек. Мисал катары айтып атайын да. Андан ылдыйкыларды бул 6 коэффициент 6 деп атпайбы, бул өтө кымбат болот. Биз айтып аткан машинени кайра эле 2007-жылкы мына Honda CR-V'ни 2007-жылкын билбей алып келип алсаң, ага пошлинаны $15,000 төлөп каласың. Аны эл билиш керек. Ошондуктан сөз түрдө 2008-ден ылдыйкы машиналарды албай, андан жогорку жылдагы машиналарды алып келиш керек да. Мисал катары айтканда. Дагы угарман байланышта экен, саламатсызбы? Саламатсызбы, Бишкектен чалатам. Катуураак сөйлөсөңүз. Могу таблица чыктыбы? Пошлинаны. Анан экинчи вопрос, Япониядан левый руль машиналарды алып келсе болобу? Рахмат. Таблицасы биздин правительствонун сайтына киргизилген, и биздин бажы кызматынын сайтына киргизилип жатат азыр, Кустомсков кейжи деген. Албетте Япониядан эгер сол тараптагы руль болсо, аны киргизгенге болот. Өкмөттүн сайтындагы таблицаны биз көрө элекпиз, бирок мындай жанагы коюмдар боюнча турат, бирок ал карапайым адам үчүн түшүнүксүз экен да, ошон үчүн мындай кеңири конкреттештирип жазылса жакшы болчу да. Марлен мырза, сиз карап көрдүңүзбү? Туура, сөзсүз түрдө эл аны түшүнбөйт. Жөнөкөй жаран аны түшүнүш мындай түшүнүктүү кылып
пример катары машинада жазып ачык айкын айтып коюш керек да. Мынча болот, мынча турду эле, азыр мынча болуп калды. Жана мен айтып кеткендей $10,000 турса, азыр мына жарандар $10,000 чейин түшөт деп сөзсүз түрдө мындай пример катары көрсөтүп коюш керек да. Кошумчалап кетким келет. Биздин жана айтып өткөн сайтта бажы кызматынын онлайн калькулятор деген раздел бар. Ошол жерден автоунаанын чыккан жылын, анан кыймылдаткыч күчүн көлөмүн жазганда эле автоматом канча төлөш керек суммасы чыгат. Бул эми бул таблица азыр күчүнө, токтом күчүнө киргенден баштап чыгат да. Ага чейинки күчүнө кире электе чыгып калса, анан эл дагы түшүнбөй калбасын, ошол жагын белгилеп коелу. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угат алып сизди. Кутмандуу таңыңыздар менен нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Сиз айтсаңыз, бул негизи сиз айтып атпайсызбы, 2008-жылдан өйдөрөөк алгала депчи. Мен ошондой 2000-жылдан баштап алса деле 18 жыл болгон машиналар экен да. 18 жыл болгон машиналар Россиядан же болбосо башка мамлекеттен келгенде, алар жакта, алардын мамлекетинде алар эмеге, талапка жооп бербеген үчүн башка мамлекеттерге сатып ийип атат. Биринчи суроом. Экинчи суроом, аябай бияка бир кирип кеткенден кийин, машиналар кирип кеткенден кийин арзандап атканы жакшы. Бирок жылы эски болуп эле анан бизде жанагы аба ырайы эмесин бусуп атканы эле жаман болуп атат да. Үчүнчү суроом, сиз абдан жакшы айттыңыз, бул растаможканы эметип арзандап анан ушундай алармандарга жакшы болот депчи. Негизи эле бизде мыйзамыбызда барбы? Мисалы 30-40 жыл болгон машинаны айдаганга тыюу салынат деген. Рахмат. Жооп бере бериңиз, суроолор көп. Биринчи суроо боюнча, бул киргенден кийин ушу жеңилдик ставка менен бул кайра бул Кыргызстан үчүн эле көрсөтүлгөн ставка. Эгер Казакстанга, Россияга чыгып кеткен болсо, анда ЕАИПтин ставкасы менен биздин ставканын ортосунда болгон разницаны төлөп гана чыкканга болот да, мүмкүнчүлүк болот. Россия жөнүндө айтып кетсек, Россия мамлекетинен кирген товарлар только бажы тарабынан көзөмөл алынбайт. Болгону госрегистрден барып регистрацияда. Мен кошумча алып кетейин, жакшы суроо болду да. Бул жерде жана көбүнчө ишкерлер мурдагы жылы 2014-жылы жана айтып атпайбызбы, ошондо көбүнчөсү бияка ташып келип, бир гана биздин рынок эмес, Казакстанга дагы сатып башташкан да. Булдай нерсе болбойт. Азыр ишкерлер дагы кредит алып, банктардан үйлөрүн залогко коюп алып, дагы көп машина сатып алып, дагы кыйналып жүрүшпөсүн. Андай болбойт. Казакстанга киргизе албайт. Киргизсе дагы өзүнүн жанагы ЕАСтеги өзүнүн поштинасы болуп, баягы эле кымбат поштина менен кирип калат дагы, ал жерде сата албай калат ал машиналарды. Ишкерлер бул жака рынок алып келип алып, анан кайра сатып киреше табам деген ой болбосу керек. Ой болбосу керек. Буну дагы ачык айтып коюш керек. Себеби андай нерсе жок да. Анан алып келип алып кыйналып калбасын да биздин ишкерлерибизчи. Экинчи нерсе, жана Аксакал айтып кетти, 2008-жылдан эски деп. Мен тактап кетейин, тескерисинче 2008, 2009, 2010 өйдө ошо өйдө болгон машинелерге уруксат берилип атат. Андан ылдыйкы эски сиз айткан жана эски машинелерге тыюу салынбайт, бирок ставкасы көтөрүп койгондо, жогору болуп калган. Аны алып келген эч ким алып келбейт андай машинанычы. Аны алып келсе дагы сата албайт андай машинанычы. Ошондуктан буну дагы белгилеп кетиш керек. Жана экология боюнча дагы айтып кетип атасыз, бул туура. Ошол түздөн-түз ошо экологияны дагы жакшыртуу максатында ошол 10 жылдан, 12 жылдан ашкандан кийин ставканы көтөрүп атат, ошондой машиналар келбесин деп атат. Улантабыз программабызды. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңуз. Мен комокторго суроом бар эле. Айтыңыз. Биз көрүп аябай сүйүндүк, биринчисинде ошол аябай жакшы жаңылык экен деп, ошо машиналарды жаңыртабыз деп. Анан биздин автопарк деген Кыргызстандыкы основном ушу госслужащий, мамлекеттик кызматкерлерден и карапайым элден турат да. Биз Литванын, Германиянын сайттарына кирип караганда 2008-жылкы машиналарды $5,000 ылдый жок бааларычы, $5,000 өйдө. И бул жактын растаможкасы ыраз эле арзан болду, $840-900 болду. Ошо менен $6,000. Жолу менен $7,5-8,000 чыгып кеткен. Бул
биздин мамлекеттик кызматкерлер еще карапайым калк үчүн автопартты жаңыртуу деген бул жөн эле ойгой деп ойлойм да менчи. Ушуну токтомду өзгөртсө болобу же болбойбу? Уже 2000 хотя бы 5ке чейин түшүрсөчү. Рахмат. Алмаз мырза, оюңуз. Бул талап бул ЕАЭПтен карама каршы болуп калат эмелерине, анткени атайын бирдиктүү таможня тарифте 7 жылдан эски машиналарга 1 евро каралган бажы алымы. Ошонун себептен бул кайма каршы келет ЕАЭПтин талаптарына. Бул токтомду өзгөрткөнгө болбойт, уже өзгөрүлбөй калды. Бир жагынан туура айтып атат, ошол бир машина бир 7-8 миң долларын тегерегинде айланып калат да. Эми чындыгында биздин көпчүлүк мурдагы эле жарандарыбыз ала албай калат. Негизинен эле бул жерде башка дагы максат каралып атпайбы? Бул эски машиналардын баары көбөйүп кетпесин депчи. Жана 10-12 жылдан кийинки машиналардын алардын эми бияктагы технический состояниясы бияка келгенден кийин 1 жылдан кийин эле алар уже коопсуздугу начар болуп калат да. Эми ошол жагында карашканда булар өкмөтчү. Так сурооңузга жооп кайсак, буну өзгөрткөнгө уже болбойт. Кийинки угармандыга саламатсызбы? Байланыш номерибиз 68-06-06. Кыргызстанда эми уна арзандашы мүмкүнбү деген суроого жооп издеп жатабыз. Эгерде сизде суроо болсо, мындан тышкары сиз WhatsApp номер аркылуу дагы жөнөтсөңүз, эфир жүрүшүндө биз аларга кайрылабыз. Угуп атабыз сизди. Алла саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңуз. Мына бизде мен өзүм Бишкектен чалып атам. Катуураак анан тез айтыңыз, Жанагы бизде техническое обслуживание деген бар, ТО. Айтыңыз. Жана эски машиналардын баары тең линияга чыкканга болбойт, же бир техсалонго басат да. Ошол өкмөттүн колунда да. Эгерде бизге азыр жанагы сырттан келген машиналар көп келсе, конкуренция болот да, анан арзан любой бала тебе алат да. А силер каяктагы токтомдун баары чыгарып алгар да өзгөрө караган. Алып келе берсин да ишкерлер. А силердин өкмөттүк күчөткүлөр ошо эгерде ал бузук болсо чыгарбасын линияга. Техтолонуна жазып бербесин да. Анан эмнеге каяктагын баарын ойлоп табалгар дагы. Мына азыр машина айдайм деген балдар толтура. Бала кичинен ойлойт, мен машина алсам атама ойлом, тиги техап кейип барам деп. Азыр каяктан ал бала алат? 15 миңге 10 миң долларга. Рахмат. Аксакалдын суроосун жакшы түшүнбөй калдык, бирок мен негизи эле сизди түшүндүм. Сиз жана эски машиналарды алып келе бербейби деген немени айтып атсаңыз керек. 2008 жылдан эски дагы машиналар келе берсин деп атпайсызбы? Эми бир жагынан сиз жана да сизге чейин дагы суроо ойротпайбы? Бул туура эле бул элдин талабы болуп атпайбы? Чындыгында азыркы 7-8 миң долларга машина алыш бул деген биздин калктын бир 30% эле жетпесе, калганы мындай нерсеге ала албайт да. Буну өкмөт бир жагынан карап чыгыш керек деп ойлойм. Бирок ЕСке каршы чыгып атат деп айтып атат мына коллегабыз. Анда ЕСке каршы чыга турган талаптар болсо, анда кое албайбыз, урматтуу аксакал. А эгерде ЕСке каршы чыкпай турган болсо, анда буну өкмөт карап чыкса болот. Уланталы программабызды азыр дагы бир угарманды уксак, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, сурооңуз. Растамашка 10 эсе арзандайт деп атпайсыңарбы? Алар жакшы, бирок 10 эсе арзандаганда ошого жараша биякта рынокто посредниктердин аркылуу деле пропорционально 10 эсе түшөбү же посредниктер ошол эле бааны кармап турабы, элге кыйын болуп калабы дейм да, ушундай элечи. Түшүргөн менен. Ошол өкмөт көзөмөлдөй алабы, албайбы? Келгенден кийин алардын тагдыры кандай болот, Рахмат. Рахмат сурооңузга. Өкмөт ал бага кирише албайт, себеби бул рынокто биз рыночный экономикада жашап атпайбыз. Бул өзү менен өзү эле түшөт. Урматтуу угарман, сиз бул экономика деп коет, сөзсүз түрдө көп машина болгондон кийин бул экономиканын өзүнүн закону бар, сөзсүз түрдө ал машиналар түшөт. Кийинки угарманыбыз сурап атат, эми Кыргызстанга бул токтомдун күчүнө кириши качан болот? Анан атайын бир дагы мөөнөт коюлганбы деп кайрылган Алмаз мырза. Бул токтом 10-июлда кол коюлган премьер-министр тарабынан.
10 ошо 15 күнгө эсептелген, күчүнө кирет андан соң. Опубликование болгондон тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Ошо себептен 26-июлдун 2018-жылдан күчүнө кирип баштайт. Кайсы жылга чейин? Бул 2020-жылга чейин. Эскертип кетмекмин, ошо жылга чейин ушул ставка колдонулат. Адан өткөндөн кийин ЕЭПтин ставкасы кескин түрдө жогору болгон ставка. Бардыгы бирдей ставкага шайкеш келтирилет экен да, демек андан кийин ушул автоунаалардын баасы кескин кайрадан жогорулашы күтүлөт деп айтсак болобу ошондо, Марлен мырза? Сөзсүз түрдө кайра көтөрүлөт. Буну элге ачык айкын айтып коюш керек. Минэкономикада көп айтып туруш керек. Себеби бизде мындай уже болгон. Ишкерлерибиз кредит алып, банктан, тияктан, бияктан акча алып, машиналарды алып келип алып, анан жолдо келатып, баягы токтом күчүнө кирип калып, көп машиналар калып калган да. Ошондой эле бул жакта да ошондой болуп калбаш керек. 2020-жылдан баштап сөзсүз түрдө бул кайра көтөрүлөт. Ошол убакытка чейин алып келип калсаңыз, алып келип калдыңыз, алып келбесеңиз жолдо же бир жакта дагы туруп калса, келгенден кийин уже баягы эски пошлина менен оформление кыла албайсыз. Көтөрүлөт турган баасы bundan да көтөрүлөт. Мурдагы азыркы 10 эсе азаятпай, кайра 10 эсе көбөйөт дагы, bundan дагы 12 эсе көбөйүшү мүмкүн. Себеби ЕАЭСтин өзүнүн талаптары бизге 2020-жылга чейин преференция берген. Ошо 2020-жылга чейин биз ошол ЕАЭСтин талабына теңешибиз керек. Алардын талабы азыркы бүгүнкү күндөн дагы да жогору да. Ошондуктан бул азыр түшүп атканы менен, бирок эл билиш керек, 2020-жылы андай кескин түрдө 12 эсе көтөрүлөт кайрачы. Уланталы программабызды студиянын номери 68 06 06 жана 0701 11 44 30 WhatsApp номери аркылуу дагы сурооңузду билдирсеңиз болот. Кезек сизде, угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Кулак сизде, айтыңыз. Мен Бишкектен чалып элем, Али. Мен суроом төмөндөчү да, бул электромобилдерге, экологиялык көзкараштын электромобилдерге нулевой ставка өткөн да. Ооба. Ошонун эле катарында гибридтерге да ошондой эле ставкабы же кичине барбы аларга расстамашка? Бар, гибридтерге 1 кубический сантиметрге 0,5тен тартып 0,6га чейин. Бул 2010-жылга чейинки жылкы машиналарга. Же 1 куб сантиметр үчүн $0,5 $0,6 $0,6 чейин бажы алымдары алынат. Кыргызстанда мына электромобилдерди алып келүү маселеси буга чейин абдан көп көтөрүлүп атпайбы? Багы экологиялык жактан алганда буларды биздин абаны булгабай, таза унаалар болуп эсептелет депчи. Муну менен эле эми нолдук ставка коюлгандан кийин электромобилдерди алып келген ишкерлердин саны өсөт деп ишенимдүү айта алабызбы, Марлен мырза? Кандай ойлойсуз? Толуктап кетейин, дагы бир жолу гибридке чындыгында 0,5-0,6%, ал эми электромобилге толугу менен 0% ставка. Бул деген эчтеке төлөнбөйт. Эгер кайсыл бир мамлекеттен алып келе турган болсоңуз, бул жактан 1 сом да төлөбөй, болгону жана оформлениянын кичинекей оформлениянын жана төлөмдөрү бар, номер ала турган жана күбөлүк ала турган, ошол эле төлөм төлөйт дагы. Анан бул жакка кирип баштайт да. Сиз айткан суроого жооп берсем, азыр эми чындыгында бул ошол стимул кылып атпайбы өкмөтчү, ошол көбүнчөсү ушундай машиналарды алып келсин депчи. Эми Европа мамлекеттерине карап көрсөк, ал жакта чындыгында бир көп мамлекеттер, мисалы Норвегия 50%дан бүт эле ошондой машинага өткөн да. Бирок ал жерде толугу менен шарттар түзүлгөн. Ал ошол электромобилдиктер 100 км же 150 км ашык жүрө албайт. Андан баягы алыс кете албайт да. Бул шаардын ичинде жүрө турган машиналар болуп эсептелет. Ошол менен бирге биз толугу менен биздин автобустарды жана маршруткаларды, элди ташый турган машиналарды толугу менен өткөзсөк болмок. Биринчиден экология жагынан жакшы болмок, экинчи жагынан арзандуу болмок да. Мындан ары эл үчүн жол акысын көтөрө турган маселе токтойт эле да. Эч качан көтөрүлбөйт эле. Ушул жагынан караганда бул жакшы нерсе да. Буну ишке ашырса болот толугу менен. Ал эми эл буга тез эле көп күтпөй буну убакыт көрсөтөт, бирок чындыгында бул келечек. Келечек деген нерсе бул бүгүн болбосо эртең сөз боло турган нерсе да. Ал эми жана президентибиз барып бул жактан завод ачам деп баягы сүйлөшүүлөр жүрүп келбеди? Кытай ишкерлерин чакырды. Бул негизинен бул жагынан караганда, эгер чындыгында биякта завод ачыла турган болсо, анда
ачык айкын айтат, анда бардыгы буга өтө турган шарт түзүлөт эле да. Анда чындыгында биз массава деп коебуз го, ошо массава буга өтмөкпүз да. Себеби анда заводдо болмок, биз ошол заводдун запчастарда болмок, анан бир топ шарттарда түзүлмөк. Ошону менен бирге экономикабызга да жакшы болмок. Себеби биз Евразиянын ичинде Казакстанга, Россияга сата алмакпыз да. Бул өзү жакшы. Бул канча жылда келечекте ишке аша турган идея, ой деп ойлойсуз? Эми жакшы күчкө салып жакшы иштесе 3 жылда киргизсе болот негизичи. 3 жылда жакшы иштесе да. Анан эми убакыт көрсөтөт да, бир 5 жылга чейин барып калабы дейм да. Эгер чындыгында ушул президенттин айткан аягына чейин чыгарса өкмөт, до конца иштесе ошону артка калтырбай, анда бул иш 3 жылга ишке ашырса болот да. Улантабыз программабызды. Азыр бизде кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин түз эфирдеги маекке кайтып келебиз. Суроолорго Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, каржы жана бюджет комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, ошондой эле мамлекеттик бажы кызматынын бөлүм башчысы Алмаз Акынбеков жооп берип жатышат. Студиянын номери 68 06 06. Марал үналгысында жарнама. Урматтуу абитуриент, Расул Акрам Ислами институту 2018-2019 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алат. Кабыл алуу мөөнөтү 2-июлдан 17 августка чейин. Институтта Ханафи мазхабынын жана Матруди акыйдасынын негизинде дасыккан тажрыйбалуу устаздары сабак беришет. Сурап билүү үчүн телефондор 0702 132 913. Ошондой эле бизди Facebook'тан жана Расул Акрам чекиткейжи сайтынан тапсаңыз болот. Хайп тарифи. Бул болуп көрбөгөндөй чоң көлөмдөгү интернет топтомдору 20, 50 же 100 гигабайт. Топтомдун бирин танда да түн ичинде акысыз чал жана SMS жөнөт. Одноклассники жана мега чатагы акысыз. Жаңы 755 коду, кооз номурлар жана кэшбэк акциясы. Мегакомго кошул. Хайпты танда. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Сиз угуп жаткан Айлампа. Суроо узатып, жооп алуу үчүн 68 06 06 телефон номерин териңиз. Улантабыз программабызда азыр кийинки байланышка чыккан угарманга кулак салсак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кечиресиз, менин атым Алмаз, Кайырбеков Алмаз. Мен суроом урматтуу депутатка Марлен Маматовичке берейин дедим элем, жана бажы кызматкерине. Абдан жакшы иштериңиз, чоң рахмат айтам, урматтуу депутат. Бир да суроо болот, сиздин инициативаңыз менен жана монорельсы деген чыкты эле. Сөзүңүздөн дагы ушу надземный жанакы поезддер сыяктуу жанакы шаардын үстүндө көп мамлекеттерде жана Малайзия, Швейцарияларда жакшы жана монорельстер бар эмес беле, трамвай сыяктуучу жана эмен жолдун үстүндөгү. Ошол аябай экологияга бизге жакшы чын эле таасир бермек эле. Бул экология жактан жана троллейбус жактан деп биз дайыма айтып атпайбызбы? Ушу транспорттун, общественный транспорт бул экология жактан. Анткени жанакы бусиктер дагы жолдон чыгарсак жакшы болот эле. Бул Казакстандан, ГСМден биз соляркасынан аябай дайыма көзөмөл болот, аларга зависимый болуп атабыз да. Канчалык акчалар кетип атат Казакстанга. Биз ойлогонбуз ушуну чын эле троллейбус сиз айткан монорельс шаардын үстүндөгү жакшы заманбап жана нерсе. Бул аябай кымбат нерсе, бирок ушул инициативаңызга мен абдан макул болот элем. Бул абдан жакшы, бул жана биздин муунга коготер жерин айтабыз. Анан айткымда келет, ушул инициативаны абдан чоң рахмат. Анткени канча деген ишкерлер ушуну күтүп аткан. Бул абдан экономикага жакшы берет эле. Кыргызстанга көптөгөн жакшы машиналар келмек. Ошон үчүн иштериңизге ийгилик, чын жертен ушу рахмат айтат элем. Рахмат, Алмаз мырза, сизге да чоң рахмат. Бул иш өзүңүзгө белгилүү болгондой жана биздин маршруткалар ишке чыкпай койгондо пайда болгон неме. Буну сөзсүз түрдө ишке ашырганга мен бүт ишимди жумшайм. Мэрияга да ошол убакта жазгам, өкмөткө да жазып атам, азыр да жазып атам. Алар эми жана акчанын жоктугуна ссылка кылып атышпайбы? Негизинен бул күчкө салып эле кылып койсо, бул тез өзүн өзү тез актай турган реалдуу азыр бизде ишке ашырууга. Мэрия аркылуу реалдуу эмес деп атат, бирок мен ачык айтат элем, мен мисалы кылмакмын да. Канча каражат кетет эле? Анда бюджеттин эсебиненби же болбосо жана ГЧПнын аркылуу? Жок, ГЧПнын аркылуу кылса болот. Муну толугу менен бир топ башка мамлекеттеги инвесторлор буга келе турган өзүнүн немелери бар. Мен Минэкономикада иштеп жүргөндө дагы
көптөгөн инвесторлор келчү. Буга просто шарт түзбеш керек да. Шарт анан жана анда ГЧП мыйзамда толук жакшы иштелбей чыккан эле. Мына акыркы өзгөртүүлөрдө ГЧП закону мыйзамы жакшы ишке толуктоолор менен толукталды. Азыр ушуну ишке ашырса болот. Чындыгында бул пиар эмес, негизинен ишке ашырса болот. Улантабыз, азыр дейт Кыргызстанда майды аз ичкен унаалар абдан өтүмдүү болуп атат дейт. Ал эми эгерде бул токтом күчүнө кире баштаса, анда кайрадан эле ошондой унааларга баа арзандайбы же жанагы кыймылдаткыч күчү жогорку унаалардын баасы деле арзан болобу? Ошону түшүндүрүп берсеңиз деп кайрылган. Эки айтып өткөн экону тең эле арзандайт. Бул азыр бул эме токтомдо 4 бөлүктөн турат. Биринчи столбикте көрсөтүлгөн тарифти бул жана жеңил машиналар 2,5 кубка чейин дизель кыймылдаткыч менен, бензин менен 3 кыймылдаткыч чейин. Булга 0,4, то есть 40 цент каралган бошуна. Эгер жогору, адан жогору болгон экинчи столбикте көрсөтүлгөн эме болсо, ада 0,6, 60 цент мындайча айтканча, то есть кичине көбүрөөк 20 центке. Жөнөкөй сөз менен айтканда, урматтуу угарман, мындай айтканда Lexus 570 марка азыр $20,000 пошлина болотса, bundan кийин 10,000 түшөт. Ал эми жөнөкөй жанагы элдин көбүнчөсү мине турган жөнөкөй машиналар болсо, алар 10 эсе түшөт да. $10,000 төлөп атса, буга чейин азыр мына жаңы токтом менен $1,000 төлөп калат. Айырмасы ушуда. Бирок мен айтат элем, эми ушунчалык токтомду кабыл алгандан кийин мына кымбат машиналарга көп деле түшүрбөй койсо болмок. Ошондо көп угармандар айтып атышат. Себеби эми бай адам бай машинаны алганда ал көп деле поштына карабайт, эсимде чын айткандачы. Ал эми алардыкын көп деле көтөрбөй, берким элдин көбүнчөсү ала турган машиналарды ставкасын азайтып койсо болмок. Ушул жерден бираз мен өзүмдүн шектенип атам, ушул жерден дагы бираз доработка кылып койсо болмок да ушул токтомдучу. Себеби элдин көбүнчө 70% ала турган машиналардын ставкасын дагы арзандатып, ал эми кымбат машиналардыкын кичине эле көп деле эмес, мындай айырмаланчыл эле нерсе арзандатып койсо болмок да. Кийинки угарманыбыз сурап атат, бул жерде дейт, эгерде ушул бажы алымдарынын ставкасын төмөндөтүлүшү менен эми бюджетке канча киреше түшөт болду экен, бул жагы эске алынганбы деп кайрылган. Жана башында айтып кеттим го, бул менен бюджетке 2,5 миллиард сом түшөт. Ошондой план коюлуп жатат, 2 миллиард 400 миллион сом. Дагы бир жолу кошумчалап кетсем, 2004-жылы бул көрсөткүч 5 миллиард 800 миллион сом болгон. 2017-жылы, мына акыркы жылы бул 32 миллион сомго түшүп кеткен. Мындайча айтканда 99%, 99,4%га түшүп кеткен да. Эми кайра ушуну ишке ашырып, мурдагы 2014-түн көрсөткүчүн жок дегенде 50%-ын аткарайлы деп 2 миллиард 400 миллион сом түшөт деген ниет менен кылып атышат. Мен өзүм ишкермин дейт, мындан 5-6 жыл мурун Кыргызстан рыногуна автоунаа алып келип иштечү элем дейт. 2015-жылдан баштап унаалардын баасы кымбаттаганы биз дагы токтоттук дейт. Бирок кайрадан баштоо ниети бар, бул жакшы кабар экен. Бирок биз эми бул жерде кайрадан эле мындай тоскоолдуктарга жолукпайбызбы, коррупциялык аракет болуп кетпеспи экен? Муну ким көзөмөлдүккө алат деп кайрылып атат? Мария мырза. Муну сөзсүз түрдө өкмөт өзү көзөмөлгө алат. Өкмөттүн астында таможня жана ошондой эле Минэкономика буга жооп берет. Бул сөзсүз биз дагы өзүбүз тараптан, жогорку кеңеш тараптан сөзсүз түрдө көзөмөлгө алабыз. Бул жерде эмне коррупция болушу мүмкүнбү? Анткени бардыгы эле ставкалар жазылып турса. Жок, бул жерде эч кандай коррупция болушу мүмкүн эмес. Так азыр электронный системага өткөн бажы тарифтөө боюнча. Ошол себептен эч кандай болушу мүмкүн. Бизде атайын органдар бар. Буну көзөмөлдөгөн, ар бир терминалдарда ящиктер бар. Эгер жалап ушундай тоскоолдуктар болсо, ошого жазып
кат жазып калтырып койсоңор болот. Бул ишкер чындыгында туура нерсени айтып атат. Бул мурда болуп келген нерсе да. Азыр эми билбейм, азыр ошо электрондук кылып жөнгө салып койгондур мүмкүн. Мурда бирок ошондой нерселер кездештү да. Ал эле эмес, негизи эле өзүңүз туура билесиз, таможнянын ичинде көптөгөн маселелер бар да. Ошол эле наименование товара деп коет, ошону алмаштырып пошлиналар азайтат. Көптөгөн контрабандалар бар. Ошол эле түрдө мына бизге өткөндө 70 машина контрабанда менен кирген. Мүмкүн ошолорду айтып аткандыр. Ал эми ичинде чындыгында таможнянын ичинде бар болчу. Азыр билбейм. Буну сөзсүз түрдө уюрмага жакшы айтып койдуңуз. Мен да өзүмө жазып алам. Буну көзөмөлгө алганга аракет кылам. Азыр дейт эң өтүмдүү болгон үнөмдүү унаалар киргизиле береби Кыргызстандын рыногуна дейт. Мисалы 2008 жыл эмес, бир 2000 жылдан өйдөрөөк уна алгыбыз келсе анын баасы кымбат болуп калабы деп кайрылган. Кымбат болот, жана айтып кеттик го, дагы бир жолу айтып кетели, урматтуу угармандар. Эч 2008 ылдый машина алып келип көрбөңүздөр. Ал өтө кымбат болот. Мисал катары айтып кетейин, дагы бир жолу Honda CR-V 2008 жылкын алып келсеңиз $1000 турса, ал эми кокусунан эле 2007 жылкы бир эле жыл эскирээк алып келип калсаңыз, же бир 2005 жылкы алып келип калсаңыз, ал баа $10,000 кайра чыгып кетет. Ошондуктан будан этият болуңуздар. Андан ылдыйкы жылга уруксат берилбейт. Уруксат берилет, бирок жана ставкасы чоң. Автомобилди бажыдан өткөрүү буга чейин аябай кымбат болуп келген дейт. Тыштан алып келгенге караганда ушуякта эле айдалып жүргөн машинаны сатып алып, жылмалап, оңдоп түзөп, анан $1-2 кайра кымбат сатуу алда канча артык да. Ошондуктан улам муну аябай көзөмөлдүк алсаңыз жакшы болот эле, суранам сизден деп кайрылган экен ишкер. Сөзсүз түрдө эске алабыз. Улантабыз, байланыш номерибиз 68-06-06 жана 07-111-44-30 WhatsApp номер аркылуу да сурооңузду кабыл алып жатабыз. Угатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул таможня эмесинде Бишкектен алмаз. 2005-ке АЭПтин талабына туура келбейт деген эмени мен шегим бар да, андай биздин ички эмеге кандайча тешеси бар дейм да. 2005 жылкы автоунаалар эми жаңы эле да. Ошол боюнча тактап эгер эметсе ошо 1,5 жыл эле убакыт экен, эртерээк ошо өзгөртүүлөр киргизсе деген сунуш бар эле да. Суроо түшүнүктүү болду? Суроо түшүнүктүү болду. Бул уже договор ЯИСте каралган мындай. Бул инициатива көтөрүп да өзгөртүү киргизүүгө бул Министерство экономика ушундай кадам жүргүзүш керек. Буну да карап көрөбүз. Рахмат сурооңуз боюнча. Мен сизге мына көптөгөн суроолор болуп атпайбы? Чындыгында биздин жарандарыбыз көбү ошо 2005 болсо жакшы болот эле дейт. Мен сөзсүз түрдө бүгүн же эртең кат түрүндө өкмөткө жиберем. Мен да ошо сунушумду сунуштап айтайын, ушул жылын 2008ден да ылдыйраак жүрсүн депчи. Анан жыйынтыгын Кудай бурса угасыздар. Негизи ылдыйраак түшүргөнгө мүмкүнчүлүк барбы же ЯИПтин талаптары боюнча? Мүмкүнчүлүгү жок. Биз да ЯИПке кат жөнөтүп көрөбүз. Мындай разъяснение алып мүмкүнчүлүк болобу? Дагы бир топ угармандарыбыз кайрылып атат да, ЯИПке кирген өлкөлөрдө дейт, ошо бажы алымдары кандай болду экен, кызыгып көрдүңүздөрбү деп кайрылган. Автоунаалар боюнча. Жана жогору айтып өткөндөй 12 эзеден кымбат болот. Бул жок, азыркы шартта кандай деп атат да. Кийин мына сиз айтып атасыз 2020 жылдан баштап бул шартка ылайык баасы өсөт деп атат. Ал түшүнүктүү. Азыркы шарты кандай? Азыркы шартта жаңы кодекс күчүнө кирди, ошол себептен ЯИПтин чечими бар. Ошого ылайык шарттары жогору, кескин түрдө эле жогору болот. Түшүнгөн жокмун мен. Мындай да, азыркы убакта Казакстан, ЯИПке кирген Казакстан, Беларусь, Арменияда бунун баасы жогору. Бизге гана мындай шарт түзүлгөн 2020 жылга чейин акырын ставкаңарды көтөрүп, бирок 2020 жылкы жана общий ставкага киресиңер деген биздин эле мамлекет алган. Буга дагы рахмат айтып коюш керек. Убагында ошондой чечим кабыл алынган. Артыкчылык берилген. Артыкчылык биздин мамлекетке эле берилген. Башка мамлекеттерде андай жок.
Аларда жогорку ставкада эле турат. Эми аны өзүңүз туура түшүнөсүз да, ал жерде көбүнчөсү ошол Россия мамлекетинин федерациясынын заводдорунда чыккан машинелерге салым эме кошулган да, ошол жака караштуу кылынган нерсе да бул. Эгерде тыштан келген жаңы унааларга бажы алымдарынын ставкасы төмөн болсо, анда Кыргызстандын рыногундагы сатылып аткан автоунаалардын баасы дагы арзандашы күтүлөт дегенди билдиреби деген суроо 2 чыгармандан келип атат. Билдирет. Мына мен кече эле сурасам, кече эле уже объявлениялардан бир-аз машиналердин баасы түшө баштаптыр. Себеби бул рыночный экономика деп коет да, бул үчүн өзүнүн тезирээк өткөргөнгө аракет башталат. Өзүнүн оюндары бар, өзүнүн шарттары бар. Бул деген бул неизбежимый нерсе да, неизбежать деп коет го орустар. Орусча айткандачы, бул сөзсүз түрдө азаят, арзандайт. Бул боло турган нерсе. Буга дагы эл билиш керек. Эми жеке суроолор аябай көп келип атат. Мисалы, мен дейт 95-жылкы кыймылдаткыч күчү 3.2 Mercedes машинасынын растаможкасы канча болот, түшүндүрүп бериңизчи деп кайрылган. 95-жыл Mercedes унасы. Сиз аны эсептей бериңиз. Эсептей берсин, мен предварительно айтып коеюн, $15,000 болот. Бул колуна тие турган баардыгы биригип келип. Только пошлина. Мисалы 95-жылкы Mercedes'ти алып келип атпайбы? Бул эскирээк болуп атат да. Эски болуп атпайбы? Бул өтө эски болуп атат. Бул $15-20,000 чейин чыгып кетиши мүмкүн бунун баасынча. Буну тактап айтып кетсем $19,200 болот экен. $19,000 болот. Буну алып келген эч бир немеси жок. Пайда жок. Бир жагы эски, экинчи жагы баасы кымбат болуп калат. Ошол машинаны бекер алган болсо деле, мисалы Европадан бияка алып келип алса, бекер алып келип алса, бул жерден $19,000 төлөп калат да. Бул эч бир немеге экспортко түзүлбөй турган нерсе. Кийинки угарман, саламатсызбы? Улантабыз, программабызда дагы угарманыбыз сурап атат. Эми ушул токтомду дейт, дагы бир аз узартып койсо болбойт беле деп кайрылган экен. Бул жана ЯИПтин талаптарына ылайык узартуу мүмкүн эмес, Мүмкүн эмес, бул 5 жылга эле алынган. Мындай мүмкүнчүлүк, бул протокол бар. Биз о переходных условиях биздин Кыргызстан ЯИПтин шартына азастан көнүш үчүн 5 жыл эле мөөнөт берген. Ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, бирок бир өкүнүчтүү нерсе, ушуну 2015 киргизбей элди кыйнабай да, өздөрү да бюджетке канча потеря алышты. Мына 2019 киргизсе болмок деп аталайчы. Ага чейин постепенно, айткандай, поэтапный киргизсе болмок да. Биз тескин түрдө көтөрүп салганбыз 2015-жылы. Ошонун аягында мына эл да кыйналды, бюджет да кыйналды да. 4 жыл бою кымбат уна алдык, анан кайра ойлонуп, кайра буга кайтып келип атпайсызбы? Бул эми туура эмес да. Бул мындай айтканда өкмөттүн бир аз ойлонбой калган шагтардын бири да. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңуз? Атым Айбек, Бишкектен чалып атам. Менде мындай суроо болот да, азыр бир чечимди, бир сунушту берсек эле, ошол таможенный союздун чечимине туура келбейт, анан же болбосо алга сурап көрүшүбүз керек, же мындай кылып көрүшүбүз керек депчи. Бул негизи неме таможенный союз деген бул кандай, башында кандай кылып келишим кылып кирдиңиздер эле, мисалычы? Бул эл деген мындай машинаны кеңири алып, акчасына жете турган акчада алыш керек да. Мисалы $10,000 деген машина азыр эл ала албайт, мисалычы. Мына Казакстан, Тажикстанды көрүп атабыз, мисалы Жигули менен жүрүшөт азырчы. Биз дагы эми барып ошондо Жигули минип калабыз да, ошондо орустардын машинасын мисалы ошол $7,000-8,000 алчы. Ошондо элдин, эгер элдин проблемасын чечебиз деп сиздер кайра проблема жаратып атасыздар. Ошондо элге неме сунушун жеткирип коюңуздар. Жооп бересиз? Бул биз ЯИПке кирип атканда биз ушундай шарттар бар ушул аткарабыз деп киргенбиз. Ошон үчүн ЯИПтердин талаптарын биз толугу менен аткарышыбыз керек. Бирок бизге жогору айтып өткөндөй 5 жылдык азастан өткөнгө экономикабызды көндүргөнгө мөөнөт берилген. Ошол себептен биз албетте ал шарттарды аткарыш керек. Бул эми чоң маселе да, бул чоң геополитика деп коет, буну өтө чоң саясат деп коет да. Бул же Россия Федерациясы менен бир бол, же ал менен бир болбо деген эле маселе коюлган да, мындай ачык айкын жөнөкөй жалпак сөз менен айткандачы. Туура айтат, чындыгында азыр деле шаар немен базарларды карап көрсөңүздөр, ошо Жигулилер
Россиянын заводунан чыккан машиналардын саны көбөйүп кетти да. Эми алар дагы жөн отурган жок, алар ошо Жигулилердин автоматизировать этип, модернизация кылып, башкача мындай современный машиналарга чыгарганга аракет кылып атат. Бирок негизинен эле ошол жараныбыз айткандай Жигулилер келип атат да. Буну эми бул чоң өтө башка маселе. Бул ЕСке кириш керек беле, кирбеш керек беле деген бул башка маселе. Бирден бир жагы бул ГСМ деле айтып коеюн, мисал катары. Эгер биз кирбей калсак, азыр ГСМ 50 сом турат го, ошол ГСМ 70 сом болмок да. Бир эле нерсени айтып коеюн. Ошол бизге керек беле, керек эмес беле, аны убакыт көрсөтөт да. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул иштин максаты мындай болуп атат да, жана 2 миллиард сомду бюджетти толтуруу болуп атпайбы? Сиздердин анализиңиздер 2014-жылкы анализ болуп атат. Азыр 2008-жылкы машиналар менен ал бюджетти толтура албайсыздар, урматтуу депутат. Себеби ошону карап чечсеңиздер 2014-жылы 2003-жылкы машинадан жогорку жылкы болгондо, азыр хотя бы 2005-жылкыларды киргизсеңиздер ошондо кичине окшошо эле. Мен сиз менен толук менен кошулам. 2014-жылы бир гана ошо сиз айткан эски машиналар эмес, ошону менен бирге Япониядан кирген машиналардын да саны менен 110 миңге чыккан да. Ал чындык. Андан сырткары мына ЕСке киребиз, машинанын баардыгы кымбаттайт деп, ошол убакта ишкерлердин көбү бизнес катары дагы көп машиналар киргизе баштаган. Ар бир жаран эле ишкер бир 10-20 машина алып кирип, ошонун эсебинен кесебетинен 110 миңге чыккан да. Туура айтасыз, азыр андай 110 миң чыгара албайт, бирок өкмөт бул жерде сизге толук айтып коеюн, бул депутаттар чечпейт, буну өкмөт чечет, өкмөт ошондой план коюп атат. Мен просто бул жерде мен экономика туура айтыш керек эле, мен алар жок болгондуктан мен элге өзүмдүн оюмду айтып атам да, мындай түшүндүрүп берейин депчи. Бир жагынан сиз айткан коркунуч бар. Андай 110 миң эмес, булар азыр план коюп атат 60 миң депчи. 60 миң келбейби? Мен да күмөн санап жатам. Бирок мен ойлойм бир 30 миңдей болот депчи. Ошондо деле 1 миллиард сом түшөт да. Бул угармамдай салыштыруу үчүн сурап атат да, мисалы дейт, Toyota Camry унаасы 2008-жылкы кыймылдаткыч күчү 2.8 дейт. Ошол эле Toyota Camry 2002 2.8 кыймылдаткыч күчү экөөнүн баасы кандай болот, ошону салыштырып бериңиз деген. Муну карап бериңиз. Азыр болсо анан Марлен мырза кийинки угарманыбыз мындай суроо коюп атат. Бул жерде дейт, баардык Европаданбы же Орусияданбы каяктан автоунаа алып келсе, баардыгына эле баа ставка бирдей болобу, ошол жагын түшүндүрүп коюңуз деген. Жок, туура айтат. Евразиянын ЕЭПтин ичинде кирген мамлекеттерде ставка жок, пошлина жок. Мисалы Россиядан жиптер деле келет ба, Россиядан иномаркалар деле келип атат. Аларга буга чейин кандай болсо ошондой эле болуп келет. Аларга тиешеси жок бул. Бул ЕЭПтен сырткары болгон мамлекеттен келген машиналар жөнүндө сөз болуп атат да. Бул Европадан, Америкадан, же болбосо ошол Япониядан, бирок жанагы леворульный машиналар боюнча сөз болуп атат. Эми тыштан оң рульдуу унаалардын кирүүсү таптакыр токтойт деп ишенимди айта аласызбы деген дагы угарман. Ал мыйзам кабыл алынган, ал 100% ишке ашпайт, ишке ашпайт. Алмаз мырза, эсептеп чыктыңызбы? Эсептеп чыктым. 2002-жылкы кирген Toyota Camry 2.8 кубический сантиметр болгон двигательга $16,800 болот экен. Бажы алымы. 2008-жылы кирген ошол эле машина $1,120 болот. Бул эске салып кетели, сөзсүз түрдө 2 миңден алып келбеңиздер да. Демек, ортосунда асман менен жер деле токтоп айырма бар экен да, 10 эсеге чукул. Чоң рахмат. Эми бул токтом 2018-жылдын, өбүздөгү жылдын 26-июлунан баштап күчүнө кире баштайт экен. Анан эл дагы дароо сезе баштайт болуш керек, канчалык деңгээлде элдин чөнтөгүнө таасир эткен деген. Ыраазычылык билдирем студиябызга келип түшүндүрүп бергендиңиздер үчүн. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты, экономика жана финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, ошондой эле мамлекеттик бажы кызматынын бөлүм башчысы Алмаз Акымбеков жооп беришти. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда болсо жаңылыктар топтому бар. Рахмат сизге.